Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly telegörüçüler. Allah subhanahu wa ta'ala barыбызга келе жаткан орозону куттуу мубаректүү кылсын. Жана ошол орозо айынын ичинде көп жакшылыктарды, соопторду кылууга Кудай Таала бизге тавфык берсин демекчибиз. Орозо айынын келиши менен адамдар кандай иштерди кылса көбүрөөк сооп топтоп калат. Жана кандай иштерди эмне кылбаш керек. Булар жөнүндө да бүгүн биз кененирээк бир сөз кылып бермекчибиз. Орозо айы негизи соопторду топтой турган ай. Орозо айында ар бир кылынган ишке Кудай Таала эселеп сооп бере турган ай. Ошондуктан орозо айынын ичинде зекет берүү же болбосо белек берүү мына ушундай бир амалдарды да кылсак жакшы болот. Демек белек берүү исламдагы бири-бирине белек берүү кандай нерсе? Ушул жөнүндө бүгүн биз токтолуп кетмекчибиз. Эң негизиси зекет бар. Бул зекет бул адамдын мойнундагы парыз деген милдет болуп эсептелет. Бул бербесе аргасы жок. Эгер зекетти бербесе, кыямат күнүндө ошол топтогон малы, мүлкү, дүнүйөсү ага өзүнчө азап болуп келет. Эгер топтогон малынын зекетин берип тура турган болсо, ал зекет адалданат. Бул дүйнөдөгү берекелүү болуп өзүнө буйруп насып кылат. Кыяматка барганда дагы ошол зекетти бергендиги үчүн ал момун соопторун алат. Демек, орозо айы келе жатканда, ошол кимдир мусулман адам зекетке кудурети жетсе, күчү жетсе, ал зекет бериш керек. Зекет бере турган болсо, бул эселенип туруп сооп берилет. Орозо айда зекет бергенди адат кылыш керек. Быйылкы орозо айында зекетти берип коюп, эмдиги орозо келгенде кайра орозодо берсе, айырмасы эмне болот? Демейдеги жөнөкөй айларда орозо зекет берген болсо, бир зекеттин соогун алса, эгер Рамазан айында зекет бере турган болсо, 70 жолу зекет бергендин соогун алып калат. Мына ушундай айырмасы. Демек, адамдар ошондуктан орозо айынын ичинде өзгөчө зекет бергенге адам аракет кылып, адаттанганга келиш керек. Бул эми албетте адамдын жанынан өзүнүн таптаган пешенеттер пулу менен, акчасы менен топтогон нерсесине бериле турган милдеттүү зекет болуп эсептелет. Бүгүн биз ыктыярдуу жана момун мусулмандардын ортосунда үлфү махаббатты, ынтымакты, биримдикти, бирине болгон сүйүүнү пайда кыла турган пайгамбарыбыздын бир берекелүү бир амалы бар, ал белек берүү. Исламда белек берүү бар, белек берүү алуу бар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү белек берген, өзү белектерди кабыл алган. Хадисинде өзү кабар берген, Бухаридин риваяты боюнча пайгамбарыбыздан хадис келген: "Тахадду тахаббу" деген. Эки сөз менен, бирок жалпы жумурай мусулман журтунун ортосундагы ынтымакты, ырашкерчиликти бекемдеп кое турган бир эреже иретинде айтылган сөз бул. Мааниси, бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо махаббат арттырасыңар деген сөз бул. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзүндө жан бар. Бул белектин бири-бирине адамдын белек бериштиги, бул ортодогу кичинекей көңүл келишпестиктер, пикир келишпестиктер, ортодогу бири-бирине жат кылып турган нерселер, ушул нерселерди алыс кыла турган нерсе бул белек берип менен инсандын ортосунда пайда болот экен. Демек, Рамазан айында биз өзгөчө белек берсек, албетте бул дагы жакшы болот. Белек берүү пайгамбарыбыздан калган сүннөт болгондон кийин пайгамбарыбыздын амалдарына биз амал кылышыбыз керек. Hazreti Ayşe enemiz aytat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqbalul hadiyata ve yuthibu aleyha." Пайгамбарыбыз алейхиссалам ким бирөө ага белек хадия кылса, сүйүүнү менен кабыл алат эле, жана белек берген инсанды мактап дагы коет эле. Дагы бир хадистеринде келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимде ким мени чакыра турган болсо, бир шыйракты бышырып чакырса, аны сүйүүнү менен кабыл алам. Эгер аны мага хадия кылса, белек кылса, аны дагы кабыл алам" деген. Бул сөздө өтө бир чоң маани жатат, урматтуу мусулмандар. Берилген хадиянын, берилген белектин көңүлүнө, көлөмүнө, же болбосо ага маани эмес, белек берүү маанилүү экендигине пайгамбарыбыз назар салып жатат. Демек, кимдир бирөө
өзүнүн даражасына жараша бир инсан чоң белекке кадыр кудуреттүү, бир инсан андай кымбат баалуу бир жакшы же болбосо аябай бир жакшы нерселерди, кымбат баалуу нерселерди белек кыла албашы мүмкүн. Таптакыр ал сырттан бир белек таап бере албашы мүмкүн. Бирок өзүнүн колунда бар белегин белек кылышы мүмкүн. Бул деген бир жөнөкөй жупуну үй бүлө. Эгер тапканы ушул бир койдун же малдын, союлган малдын шыйрагын казанга салып тамак бышырып чакырса, жаным менен келип ушуну кабыл алам. Эгер белекке берсе кабыл алам дегени. Демек бул ушунчалык эң бир жөнөкөй деңгээлдеги белектер болсо дагы белек берүүчүнүн көңүлүн сындырбастан ушуну бир улуу көрүп, чоң көрүп кабыл алып коюшлуктун эрежесин үйрөтүп отурат. Албетте пайгамбарыбызга падышалар белек берген, көптөгөн адамдар белек берген. Ошонун катарында катардагы момун мусулмандардын чакырыгын дагы кабыл алган, белегин дагы кабыл алган, берилген белектин баардыгын пайгамбарыбыз кабыл алып турган. Эми албетте белек кимдерге берилиш керек? Белекти берүүдө мин аула ан юхдиял инсану ли акариб фал акариб. Белекти берүүдө инсан өзүнүн эң жакындарынан, андан кийинки жакындарынан башташ керек. Бул жерде эң адамга жакын бул фал валидан, ата-эне болуп эсептелет. Ата-энеге белек бериш керек. Бул ахаккун наси бил хадияти фи хаятихима. Ата-эненин тирүүсүндө, көзү барында белек беришликке эң акылуу биринчи орунда турган инсандар бул ата-эне ар бир инсан үчүн. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, өзүбүздүн ата-энебизге да белек бере жүрөлүк. Эгер биз сапар тартып бир жака алыс жака барып келсек, чет мамлекеттерге барып келсек, анда ошол жактан сөзсүз биринчи кезекте ата-энелерибизге өзүнө жараша, ылайыктуу, ар бир инсан өзүнүн алы кудуретине жараша белек ала келгени бул өтө жакшы, берген бул жакшы, бул ата-энеден башташ керек. Эми албетте чет элге чыкпаса дагы турган жеринде деле ата-энени бат-бат зыярат кылып, зыярат кылганча сөзсүз бир белек ала барыш керек. Жоолукпу, көйнөкпү, кандай нерсени сүйсө, жакшы көрсө, же сиз кандай нерсени белек кылууну өзүңүз кааласаңыз, же кандайдыр майрамдарга карата, мына Орозо айынын майрамын башталышына, Кадыр түн менен, Жума күндөрү менен, Орозо айт майрамдары, Курбан айт майрамдары менен, мына бизде толтура майрамдар бар. Ушул күндөрдү эске алуу менен биз бир шылтоолоп ата-энени бат-бат зыярат да кылып туруп, аларга белек дагы берип турушубуз керек экен. Андан кийинки хатия, белек берүү, бири-бирине белек беришүү, бул күйөөсү жана аялынын ортосунда болуш керек. Бул күйөө менен аял бири-бирине белек берип тургандыгы өтө таасирлүү жана өтө ширин, мындай ортодогу үлфү махаббатты, бирине-бирине болгон сүйүүнү, ишеничти арттыра турган нерсе болуп эсептелет. Эркек аялдын ортосундагы мамилени кубаттайт бул. Ошондуктан аялы жана күйөөсү бири-бирине ушул нерсени унутпастан, али кудуретине жараша хадия берип турушу бул жакшы нерсе. Андан кийинки белек берүү жана бири-бирине белек беришүү бул жакындар болуп эсептелет. Жакындар дегенде кимдир? Мисалы үчүн бул тууган уруктар. Бир туугандарга, бир тууган эже карындаштарга, ошондой эле андан кийинки турган абалар дейбиз, апежелер дейбиз. Ушул карым-катнаш, тууганчылыкты биз менен байлашып тургандардын ортосунда дагы белектерди берип туруш керек. Бул дагы болсо эң негизгиси силатур рахм, ортодогу тууганчылыкты улоо маселесин пайда кыла турган нерселер. Эми албетте хадия берген учурда адам белек берерде бир канча эрежелерге көңүл буруш керек. Эң биринчиси, белекти берерде халиса лиллахи таала бериш керек. Аллахтын ыраазылыгы деп бериш керек. Белек берүү менен дүниөлүк бир кандайдыр бир мансатты, манфаат, пайданы көздөбөш керек. Ушуга белек берейин дагы, эртеси күнү мондай кылып бир нерсени кылдырып алайын деген ой менен эмес. Албетте, калыс башка адамдарга дагы адам белек берет да. Туугандардан кийин белек бергенде жоро жолдошторго, тең туштарга, кошуналарга белек берилет. Демек, калыс Алла үчүн бериш керек. Андан кийин ушул Кудай Таала берген белекке баракасын берсин деп дуа кылыш керек. Берген белек берилүүчүгө ылайыктуу болушу керек. Бул дегени башчыга
башчынын өзүнө жараша болуш керек. Ал эми кол башчынын астында иштеп аткан башкаларга алардын өзүнө жараша болуш керек. Демек, мартабасына жараша белектер болуш керек. Ошондой эле ар ким өзүнүн али кудуретине жараша болуш керек. Кудурети жетпеген нерсеге өзүн өзү жорлобош керек. Андан кийин албетте берген белеги менен параны көздөбөш керек. Бул берген нерсем белек дагы анан негизинен бул пара. Же болсо параны сунуштап атыны белек деп атап койбош керек. Тагыраак айтканда, себеби бул шариятта пара берүү тыюу салынган нерсе. Ошону менен биргеликте эң акыркысы ылайыктуу убакытты тандаш керек. Ал жатарга камданып калганда, же тамактанып жатканда, же болбосо бир ал үчүн накулай болгон учурда келип, мен белек берейин дедим эле дебестен, адамдын ошол белек берүүгө ылайыктуу убактысын тандап барып белек берген эң жакшы болуп эсептелет. Ошондуктан Рамазан айы бири-бирибизге белек бере турган өтө мунасып айлардын ичинде, онун ичинде көптөгөн байрамдар бар. Кадыр түн бар, орозо айт майрамы бар, орозонун башталуусу бар, ичинде 4 жума күндөрү бар. Белек берелик, ортобузда үлфү махаббат ынтымакты бекемдеп алганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кудай таалам баарыбызга кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.